Кыргызстанда эң ири алтын кени деп эсептелген Кумтөр 30 жылдан бери мамлекетти гана эмес бир катар шылуундар тобундагы байытты. Канадалык Centerra компаниясы миллиарддаган доллар пайда көрүп гана тим болбостон, кенди жырткычтык менен казып, өлкө жаратылышына эбегейсиз зыян келтирген. Кенди казып баштаган убакыттан бери Centerra Кумтөрдөн 14 миллиард доллар пайда көрүп, чейрек кылымдын ичинде Кыргызстанга арзыбаган гана бөлүгүн берип турушкан. Кумтөр долбоорунда ири коррупция, алдамчылык болгонун мурунку өлкө башчысы Аскар Акаев дагы жакында эле мойнуна алды. 30 жылдан бери кыргыз президенттери менен өкмөт башчыларын сатып алып көнүп калган Centerra бул ирет кыргыз бийлигинен мындай чечкиндүүлүктү күткөн эмес. Алар алдастаган абалда ондогон жылдар бою жөнгө салынган байланыштарды тезинен үзүүгө аракет кылып, өнөктөштөр менен болгон келишимдерди жокко чыгарып, бардык транспорттук логистиканы кыйратууну белсенишкен. Centerra'нын топ менеджерлери кандай жол менен болсо дагы кендин ишин токтотуп, өздөрүнө ылайыктуу келишимге кол коюуга кыргыз бийлигин көндүрөбүз деп ойлошкон. 2021 жылдын июнь айынан баштап алар бардык ири өзгөчө чет элдик товар менен кызмат көрсөтүүлөргө катары менен каттарды жиберип, кызматташууну бир тараптуу токтотконун эскертишкен. Биздин жана коллективде снабжениянын балдары жакшы иштеп, ошол менен кат алышып, поставщиктердин кээ бирлер болсо баарын шартты түшүнүп, жок дегенде 50% предоплата кылгыла деген сураныштар болду. Алар менен сөздөк, ошо предоплата, кээ бирлер 100% предоплата дейт. Аларын да жасап атабыз. Ошо ар бир поставщиктер менен өзүнчө бир сүйлөшүп, тилге келип дегенде, алар да түшүнүп атат шартты. Аларга да сатыш керек, бул соода дейт. Биз болсо аягда эле иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, азыркыга чейин запчастьларыбыз бар. Андан дагы эгерде кээ бир поставщиктер иштебей токтотуп калса, биз анда альтернативный деген башка поставщиктерге кайрылып атабыз. Ошолорго төлөп, ошолордон ошондой эле запчасть таап атабыз. Бизде колубузда Кудай буйруса бар. Ошол эң баягы биринчи 1,5 ай иштеп жакшыга пайда да көрдүк. Бизде прибыль бар. Ошол акчаны жумшап атабыз. Буюрса Кумтөр эми токтобой калды. Ошентип Кыргызстан кенди өз алдынча иштете албайт, алтын өндүрүлбөй, кыргыз экономикасы кыйрайт деген Centerra'нын тилеги таш капты. Кумтөрдүн убактылуу сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн жетекчилиги менен Кумтөр кадимки штаттык режимде иштеп, мамлекет алдындагы жана кызматкерлер алдында дагы бардык милдеттерин толугу менен аткарууда. Обращаюсь к Centerra, к руководству. Мен Centerra'нын жетекчилигине Скотт Берри, Дэн Дежарденге кайрылам. Токтоткула. Бул кармашта силер утпайсыңар. Дүйнөдө тетик толуп жатат. Caterpillar болбосо, ортуна Hitachi, Komatsu жана башка көптөгөн өндүрүүчүлөр бар. Башкасын тапсак болот. Жер биздики, кен бизде, алтын алдыбызда. Кандай болбосун биз аны иштетебиз. Ошондуктан мындай мышык чычкан оюну эч кимге кереги жок. Алар бир чындыкты мойнуна алышы керек. Биздин артыбызда 4000 кызматкер. Алардын үй бүлөлөрү жана бүтүндөй Кыргызстан турат. Бизди чөгөлөтөбүз деген аракеттери эч кандай майнап бербейт. Поставить нас на колени это бесполезно. Убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден бери товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы ачык айкындуулукка өзгөчө көңүл бурулууда. Компаниядагы мурдагы келишимдер дагы тыкыр текшерүүгө алынып, коррупциялык схемалар жок кылынууда. Эң негизгиси учурда кендин ишмердүүлүгү үчүн керектүү болгон бардык материалдардын кошумча бөлүктөрдүн жана күйүүчү майдын запасы жетиштүү. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.